Hans Seidel Fonsenborg өкілдеріне да терең разылық білдіремін. Мына биылғы жылы мен жаңылышпасам юбилейдік жыл сіздердің 50 жыл болуға тұрады. 15 жыл тегерегінде мына Қырғызстанда иштеп жатасыздар. Биздин студенттерге стипендия жана билим берүү жагы боюнча ушу Казакстанда, Тажикстанда мындай айтканда Орта Азияда активдүү жумуш алып барып атасыздар. Мен дагы силер боюнча ушу саясатта дагы ири партиялардын партия экендигин маалымат бар. Биз стратегиялык, экономикалык багыттарда Германия Федеративдик Республикасы менен дагы тыгыз иш жумуш алып барып атабыз. Айыл чарба, ошол эле билим берүү. Мен ойлойм, мындан ары дагы ошол мамлекет аралык жумуштарыбыз мындан да уланат. Сиздер менен дагы бир жолу көрүшкөнүмө кубанычтамын. Кандай бир суроолор болсо, мен жооп берүүгө даярмын. Рахмат сиздерге. Im Namen von der ganzen Gruppe. Группанын атынан бардыгыныздын атыңыздан сизге терең ыраазычылык билдирем. Ich bekomme gerade das Stichwort von meinem Kollegen aus. Мен коллегам азыр мага жаңсап айтып атат. Эстедим дейт. Кечөөнүкү болгон сиздердин утушуңуздар менен куттуктайм. Индия менен футболдон сиздер абдан жакшы кечөөнү уттуңуздар. Утушуңуздар менен куттуктайм. Кечөөнү ошондой эле Германия командасы да ойноту эле. Тилекке каршы бирок биздин команда жеңилип калды. Менин Кыргызстандын командасы кечөөнү утушка ээ болгон. Ошо менин чын жүрөктөн куттуктайбыз. War eine schöne Erfahrung, hierher zu kommen. Es ist der erste Aufenthalt von mir selbst. Биз үчүн деген, мен дагы анан менин кесиптешим Ланге Мырза дагы биринчи жолу Кыргызстанда болуп жатабыз. Анан ушундай болгон окуя ушуга туш келип калганына биз кубанычтабыз. Ушунчалык сыймыктануу менен жеңишти кабыл алганына жарандар кыргыз жаранын ушунчалык мекенчилдик сезим менен ушуну кабыл алганына биз ушуну көргөнүбүзгө абдан кубанып жатабыз. Ich selbst bin verantwortlich für die Auslandsarbeit der Hans-Seidel-Stiftung weltweit. Кызматташтык бөлүмүнүн жетекчиси катары иш алып барам. Биздин Hans Seidel фонду 60га жакын мамлекетте өзүнүн ишин алып барат. Кыргызстанга ушу биринчи жолу, биринчи ирет келип жатам. Абдан биз кубанычта болуп жатабыз көргөнүбүзгө, буга чейинки жыйынтык тармагынын бүгүн тилекке каршы сапарыбызды улантабыз. Сиз айта кеткен Казакстан, Тажикстан мамлекеттерине да барган жатабыз. Мен сизге ошо сөзүмдү комплименттен баштасам. Мен ушу 60 өлкөдөн иштеген бар көп мамлекеттерге барам. Көп мамлекеттердин парламенттерине да барам. Анан ушундай жогорку жакшы деңгээлдеги парламентти абдан профессионалдык ишти дагы. Анан улайм азыркы эле учурда токтоп калбастан алдыга болгон умтулуу ошол сезимди, ошол аураны байкадым. Ошол жогорку кеңеш менен иши менен таанышып жаткан учурда ошондуктан ушул сизге мактоо сөзүнөн батырышам жогорку кеңешти. Данке. Менин кесиптешим Ланге Мырза болсо, биздин борбордук кеңседе атайын бир чөлкөмдү, регионду тейлейт. Бул чөлкөм деген бул Түндүк Чыгыш Азия жана Борбордук Азия бөлүмү. Бул чөлкөмгө Кытай, Монголия, Корея ушул жакынкы эле учурда мына ушул айдын башында Борбордук Азиянын дагы коштук ушул бөлүмгө. Биз ушул фонддун стипендияттарына, ошондой эле бүтүрүүчүлөрүнө үчүн өткөргөн иши менен тааныша алдык. Бүгүн эртең менен ушу группага кошулганбыз чогуу. Негизги бул ошо экскурсия ушул бүтүрүүчүлөр үчүн, стипендияттар үчүн уюштурулган. Ошолчо биз ушул группага кошулдук. Анан ушул аркылуу эле сиз менен дагы ошо жолугушуп таанышып жатабыз. Ошондуктан мен ошо кандай суроолор болсо, суроолор сиздердин суроолоруңузду укканга да абдан кызыктармын. Ошондой эле кандай жооп болот деп азыр күтүп отурам. Сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Саламатсызбы, урматтуу Мирлан Исакбекович. Азыркы 2018 жылы өнүктүрүү жылы деп
жарыяланды. Ошол парламенттен кандай иштер жараны көрөлү деп атасыздар? Кыскача эле бир маалымат айтып кетсеңиз жакшы болмок. Рахмат. Жакшы суроо болду. Быйылкы жыл өзгөчө указ менен регион өнүктүрүү жарыяланган баарыбызга маалым. Албетте аны ишке ашыруу үчүн өкмөт, жогорку кеңеш аракет кылыш керек. Биз эми мыйзам чыгаруучу орган катары салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө кодексти кабыл алган атабыз. Ал жерде жергиликтүү бюджетке эмне түшүш керек конкреттүү жазылган. Бизде өзүңүздөргө маалым болгондой 84% айыл өкмөтүбүз датасы толтурат. Анын датасын алып чыгыш үчүн экономика көтөрүш керек, бюджеттик кирешени көбөйтүшүбүз керек. Мен өзүм депутат катары мисалы жайыттан түшкөн каражаттардын баардыгын ушу жергиликтүү бюджетке түшсүн деп мыйзам киргизип атам. Токой фондусунун ичинде 1 миллион гектар жайыт бар, андан түшкөн каражат да ошонго түшүш керек деп жатам. Өкмөт бул жерде өзүңүздөргө маалым болгондой жер салыгы негизги киреше бюджетке, жергиликтүү бюджет. Аны көтөрүү жагы айылдык кеңеш депутаттарына ыйгарым укугуна кирет. Бирок айылдык кеңеш депутаттары дагы, жогорку кеңештин депутаттары дагы элге жаман көргүсү келбейт, ставканы көтөрбөйт. Демек аны колго өкмөт өзү алыш керек. Инфляцияга карайбы, башка шарттарга карайбы жыл сайын кандайдыр бир өлчөмдө көтөрүп турса, мен ойлойм бюджетке киреше болот. Анда сырткары булактар көп башка дагы. Учурунда бир 15-17ге жакын жергиликтүү кирешелерге түшүүчү түрлөр болгон. Азыр кыскарып кетти. Анан дагы бир өзгөчөлүк теңдөөчү грант берип турат республика бюджеттен. Эгерде жергиликтүү бюджеттин көлөмү канчалык көтөрсө, республика бюджеттен теңдөөчү грант ошону кыскартып койчу. Азыр башкача принцип менен канча көтөрсөңүздөр дагы теңдөөчү грантты мындай кыскартпайбыз деген чечимдер кабыл алынды быйылкы жылы өзгөчөлүктөр. Бизде урматтуу студенттер, урматтуу коноктор, ар бир депутаттын кеңеш KG сайтында мындайча айтканда кабинети бар, электрондук. Ошол кабинетке аркылуу кирип, суроолоруңуздар болсо берипсеңиздер, биз жооп берип турабыз. Андан сырткары мына тилекте биздин мобилдик кызматтык телефондорду алсаңыздар болот. Биз ар дайым даярбыз, ачык айрымбыз баарыңыздаргачы. Сиздерге мен ден соолук, окууда ийгиликтерди каалайм. Аман болуңуздар. Мугалимдер менен, студенттер менен арасында ар кандай коомдук активдүү катышып иштерге жүрүңүздөрдү мен тилектешмин. Тилекке каршы төрөганда бүгүн жолугушуу болуп атат. Мен жумушту алып барышым керек. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Мага уруксат берсеңиздер деген сураныч. Sehr zu schätzen. Wir waren ja selbst gerade im Parlament und im Plenum und haben gesehen, es tagt. Also wir sind sicher, Sie haben viel zu tun. Von daher schätzen wir sehr, dass Sie bei uns waren. Ich habe einen kleinen Vorgeschmack auf unsere Heimat auf München. Und vielleicht kommen Sie bei der Lektüre auf die Idee, dass Sie mal zu uns vorbeischauen möchten. Es gibt in Bayern und in Deutschland... Neulich war ich in Bamberg, wo Sie geboren wurden. Unser Geburtsstadt. Schön. Mir hat gefallen, Ja, Bamberg. sehr schön.